Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, буйруса силер үчүн Казакстанга барып көрүүңүздөр үчүн границага эң акыркы үлгүдөгү комфорт автоунаалар коюлду. Эгерде сиздин документиңиздин суроогу бүтүп, Казакстан границасына чыгып келүү зарылчылыгы болсо, анда биздин автоунаалар кызматыңыздарда. Биздин өзгөчөлүктөр: сиз границага чыгаардан мурда биздин айдоочу агалар документиңизди бүт текшерип, андан соң жолго чыгышат. Сиздерге жолдо кокусунан гаиле тоскоолдук турган болсо, айдоочу өзү алар менен сүйлөшөт. Жана границада эч кандай ортомчусуз өздөрү түз алып барып, түз алып чыгат. Жолдо белиңиздер оорубай, эч кандай кыйынчылыксыз мына ушундай бекер сууларды ичип барып келесиздер. Орусияда такси кызматын көзөмөлдөгөн мыйзам күчүнө кирди. Орусияда 1 сентябрдан тарта теле операторлордун колдонуучулардын сапарлары тууралуу маалыматтарды борбордук коопсуздук кызматына өткөрүп берүүгө милдеттенирген мыйзам күчүнө кирди. Ошол эле учурда компанияларга аталган мекеме менен кызматташуу тууралуу маалыматтарды ачыкка чыгарууга тыюу салынат. Мыйзамга ылайык таксиге буйрутма берүү кызматтары ФСБга маалымат базаларына күнү-түнү аралыктан кирүү мүмкүнчүлүгүн бериши керек. Жүргүнчү ташыгандар буйрутмалардын журналын жүргүзүүгө милдеттүү болот. Жүргүнчүлөрдүн сапарлары тууралуу маалыматтар 6 ай бою сакталат. Ошондой эле соттуулугу жоюлбаган, 3 же андан көп төлөнбөгөн айыптары бар жарандарга таксиде иштөөгө тыюу салынат. Таксисттер суткасына 12 сааттан ашык иштей албайт. Такси кызматтары аймактарда өкүлчүлүктөрдү ачып, жеке ишкерлер менен келишим түзүшү керек. Азыр кызматтардын көбү комиссия үчүн иштейт. Аталган мыйзамды мамлекеттик дума 2022 жылдын декабрь айында кабыл алган. Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин федералдык коопсуздук кызматы 1 сентябрдан тарта Яндекс такси кызматынын бардык өлкөлөрдөгү бөлүмдөрдүн маалымат базаларына кире ала турган токтомго кол койгон. Мындай маалыматты Медуза басылмасы жазып чыккан. Яндекс кызматы ушул эле басылмага бул Орусиядан башка өлкөлөргө тиешеси жок экенин айтып, маалыматты төгүндөгөн. Мунун алдында Медуза басылмасы ушул жылдын сентябрь айынан тартып, Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Яндекс такси кызматынын анын ичинде чет өлкөлөрдөгү бөлүмдөрдүн бардык маалымат базаларына күндүр-түндүр кирүүгө мүмкүнчүлүк аларын жазган. Такси кызматына байланышкан жаңылыкка Яндекс такси иш алып барган бир катар мамлекеттердин, анын ичинде Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандары түрдүү реакция кылып жатышат. Булак Азаттык. Жукокунун Беларустагы машыгуусуна Кыргызстанда катышууда. Беларустун Брест шаарында Жукокунун көчүрмөн бордоштугу 2023 деп аталган окуу машыгуусу башталды. Ага Кыргызстанда катышып жатат. Бул туурасында өлкөнүн коргоо министрлиги билдирди. Маалымдалгандай, өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн аскердик контингент стратегиялык оперативдик машыгуусуна катышуу үчүн Беларуска 27 августта барган. Машыгууга Кыргызстандын тышкары Армения, Беларусь, Казакстан, Орусия жана Тажикстан катышууда. Иш-чара 6 сентябрга чейин уланат. Ага жалпысынан 2,5 миң аскер кызматкери, 500дөн ашуун курал-жарак жана аскердик атайын техника тартылды. Генерал-майор Андрей Матеевичтин жетекчилиги алдында өз ара аракеттенүү 2023, издөө 2023, эшелон 2023, барьер 2023 окуулары өтүп жатат. Булак Супер Кежи. Ташиев мамлекетке чыккынчылык кылгандарга күч ургандарынын жообу катаал болот. Бүгүн 2 сентябрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Фейсбуктагы бир акчасына билдирүү жарыялады. Кимдеги мамлекетке чыккынчылык кылса, кимдеги мамлекеттин ичине бүлүк салуу аракеттерин жасаса, аларга айоо болбойт. Күч ургандарынын жообу андай жарандарга катуу болот деп жазды ал. Булак Назар Ньюс Кежи. Бүгүн баш коргоо чарасы каралат. Адахан Мадумаров чек ара маселесине байланыштуу кармалганы айтылды. Бүгүн 2 сентябрда Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаровдун баш коргоо чарасы каралат. Ал Бишкектин 1 май райондук сотуна жеткирилди. Эл өкүлү журналисттердин суроосуна кыска жооп бергендей, ал чек ара маселесине байланыштуу суралууда. Белгилүү болгондой, Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду 2 сентябрда көчөдөн Ички иштер министрлигинин атайын даярдыктагы кызматкерлери кармап кеткени кабарланган. Ал эми Ички иштер министрлиги расмий маалымат бере элек. Буга чейин Жогорку кеңештеги депутаттык комиссия Адахан Мадумаровго коюлган 4 берененин бири Кылмыш жаза кодексинин 338 беренеси бийликтен аша чабуу менен жоопкерчиликке тартууга макулдук берген. Булак Супер Кежи.
Мадумаровдун тарапташтары Ички иштер министрлигинин алдына чогулууда. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаровдун кармалышына байланыштуу анын тарапташтары Ички иштер министрлигинин алдына чогулууда. Учурда Мадумаровду Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкармалыгына алып кирип кетишти. Жогорку Кеңештин депутаты Гүля Кожокулова Мадумаровдун өзү менен байланышууга мүмкүн болбогонун жана анын бөгөө чарасын аныктоо үчүн 1 Май райондук сотуна алып барышы ыктымал экенин Азаттыкка билдирди. Сүйлөшүүгө деле мүмкүнчүлүк берген жок. Ага мамлекеттик адвокат берилиптир. Өзүнүн жактоочусу деле келе элек. Ички иштер министрлигинин жетекчилигинен эч ким жок болгондуктан биз дагы эч кандай маалымат ала алган жокпуз. Азыр аны 1 Май райондук сотуна бөгөө чарасын аныктоо үчүн алып барышы ыктымал, деди депутат. 2 Сентябрда Адахан Мадумаровду Ички иштер министрлигинин атайын даярдыктагы отрядынын кызматкерлери кармап кеткени белгилүү болгон. Ал эмне себептен кайсыл ишке байланыштуу кармалганы азырынча белгисиз. Ички иштер министрлиги маалымат бере элек. Башкы прокуратура Мадумаровду 2009-жылы Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча протоколго кол койгон үчүн жоопко тартууга уруксатты парламенттен быйыл 22 июнда алган. Көзөмөл Руганнын 1 жыл мурдагы ушундай эле сунушуна каршы чыккан парламент бул ирет аны колдоо берген. Буга чейин башкы прокурор Курманкул Золушев Мадумаров боюнча кылмыш ишин Ички иштер министрлиги тергеп жатканын билдирген. Ал эми саясатчыны Кемпир-Абад иши боюнча жоопко тартуу сунушу 22 июндагы отурумда колдоо тапкан эмес. Мадумаров башкы прокурордун сунуштамасын карап чыгуу үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөлөрүн жогорку жактан катуу буйрук алган деп айткан. Булак Азаттык.